Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду учурдан пайдаланып, мен азыр аргасыз эли журтубузга кайрылуу жасаганы туура көрдүк. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө бир эле биздин мекенибизге эмес, бир эле биздин кыргыз элибизге эмес, дүйнө жүзүндө 150 мамлекеттен ашык мамлекеттерге Аллахтан берилген бир өтө чоң сыноо берилип турат. Албетте бул адамдын үрөйүн учурган бир өтө чоң сыноо берилип турат. Аллах Таалам бул сыноодон ар бир элибизди, ар бир мекендештерибизди жана ошол 150 мамлекеттен ашык мамлекеттерди жеңилинен ушул Аллах Таалам бул сыноодон алып чыгууну насип эткен болсун. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Благовещенка айылында 3 мекендештерибиз коронавирус оорусуна чалдыкты. Алар ушул умра кичи ажы сапарынан келишкен кече 12 мартта. Бүгүн дагы мына бүгүн өзү числонун 20 март экен. Бүгүн эртең менен дагы Ош областынын Окат районунан дагы 3 бир тууганыбыз чыкты. Коронавирус оорусуна кабылып. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, биз 2 күндөн бери азыр ушундай маска издеп жаткан учурубуз. Мен 2 күндөн бери канчалаган аптекаларга бардым. Аптекалардын жетекчилери менен дагы сүйлөшүп, бир 3000, 4000, 5000ге чейин маска алып, элибизге акысыз таркаталы. Мына ушул учурдан пайдаланып, акыреттик жашообузга даярданып алайлы. Акыреттик жашоого болгон бир соопко ээ болуп калайлы деп 2 күндөн бери маска издеп, маскага кирсең, бир адамга ашып барса 5 маска берет, андан ашык даже маска берилбейт. Ошол аптекада дагы ашыгы менен күнүнө 500 гана маска келип атат экен. Ойлонуп отуруп, алар мэрия аркылуу чечилет экен. Мэриянын аппарат жетекчилери менен дагы байланышып, алардан дагы майнап чыкпады. Аргасыздан интернетти карап отурсаң, ушундай бир жүрөгүңдү жибиткен биздин кыргызымдын кыздары азыркы күндө кээ бир айылдарда, кээ бир фаптарда мына ушул масканы марлиден жана башка ушул өзүнүн колдонулушу материалдарынан тигип, элибизге акысыз таркатып атат. Ушундай арабызда чыккан кыргызымдын ушундай бир сыймыктанган кыздарын көрүп, ушунчалык жүрөк жибип атат. Кече аргасыз ойлонуп отуруп, бүгүн сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызымдын кымча белдүү, Курманжан даткасындай болгон, кыз сайкалдай болгон биздин ушул жарык жашоого алып келген аял затына, кыргызымдын кыздарына мен кайрылып кетүүнү туура көрдүм. Эгерде швейный цехтер болгон болсо, же болбосо үйдө отуруп колунан келген айымдар, аял заты болгон болсо, мен сиздерге кайрылат элем. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун номерин дагы мен сиздерге айтып кетем. Эгерде материал алып берген болсок, мен азыр аргасыз кайсыл жерден таба албаганым менен сиздерге байланышып, сиздерге кайрылып жатам. Эгерде материалын алып берген болсок, эгерде ошол кетүүчү материалдарын алып берген болсок, бизге 5000ге чейинби, андан дагы ашыкпы маскаларды тигип берсеңиздер деп мен суранар элем. Ал сиздердин тигип берген маскаңыздарды биз элибизге, бүгүнкү күндө кыйналып аткан, маска тартыш болуп, маска жетпей аткан мекендештерибизге, бир туугандарыбызга акысыз таркаталы деп, мына ушул иш-чараны жасайлы деп айласыздан сиздерге кайрылып атам. Эгерде швейный цехтин жетекчилери көрүп аткан болсоңуздар, балким алар көрбөгөн болсо, ошол швейный цехтин жетекчилеринин тааныштары көрүп аткан болсоңуздар, ошолорго жеткирип биз менен сүйлөшүп туруп, же болбосо бир өзүңүздөр сүйлөшүп ортомчу болуп байланышып берсеңиздер жакшы болот эле. Тигип берген акысын дагы алар эле, Кудай буйруса. Анан материалдарын да алып, ошол маскаларды тигип берсе жакшы болот эле, элибизге акысыз таркатат элек. Анан дагы бир кайрылып кетем. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө кыргыз элибизге, мекендештерибизге, бир туугандарыбызга бир өтө чоң сыноо келип турат. Албетте бул Алланын сыноосу. Бул сыноодон чыгуу үчүн биз ынтымак болушубуз керек, биз биримдик болушубуз керек. Анан биз ачка калат экенбиз, кокуй продукта калбайт экен деп талаш тартыш, базарды башыбызга кийип албастан, биздин кыргыз элибиз тарыхы бар, кылымдарды карыткан эл, канчалаган кылымдарды карыткан эл, канчалаган кыйынчылыкты, канчалаган ачарчылыкты башынан өткөргөн, кечирген эл, үркүндү кечирген эл.
убагында 90-жылдары биз төрөлгөн кезде ачарчылыкты көргөн эл. Бир дан тарууну канча кыргыз элим бөлүшүп жеп келген эл. Мына ошо күндө дагы өлбөстөн, ошо күндө дагы аманчылык кечирип, ошол күндө дагы аманчылык өткөрүп башынан мына бүгүнкү күндө биз мына ушул жарык жашоодо жашап атабыз. Ошондуктан эч кандай бир дүрбөлөңгө алдырбаңыздар, орусчасы паникага алдырбаңыздар. Кудай буйруса, бул сыноо дагы артта калат. Бул сыноо дагы убактылуу сыноо. Албетте бул сыноону биз жеңиш үчүн ынтымак болойлу, биримдик болойлу, колубуздан келишинче жардам берейли. Жанагы азыр бүгүнкү күндө медициналык тармакта кызмат кылып аткан ак халатчан бир туугандарыбызга жана МЧС бөлүмдөрүнө мамлекет башчы, мамлекеттин кызматкерлеринин жалпысына бир жеңден кол чыгарып, бир баштан колубуздан аракетибизди кылып, ошолорго жардамыбызды берейли деп мен айтаар элем. Колубуздан келишинче аракет кылайлы. Анан кыргызымдын кыздарына мен сиздерге ушунчалык кайрылам. Бүгүн сиздер үчүн өтө чоң бир мүмкүнчүлүк пайда болду. Бүгүн сиздер үйүңүздөрдө эс алып, жумушсуз үйдө отурасыздар. Мына колуңуздардан келет. Ар бир инсан жок дегенде күнүнө 5 болбосо дагы 10, эң кеминде 10 маска тигүүгө алы жетет. Ошондуктан сиздерге кайрылар элем. 5-10 маскадан тигип, балким маска жетишпей аткан элибизге таркатып жардам берсеңиздер дер элем. Биздин кыргыздын ушунчалык эли ушунчалык банда кыйналган кезде эч качан бири-бирин кыйынчылыкта таштап койгон эл эмес. Кыргыз түгөнгөн сайын, түтөгөн кыргыз дейт. Ошондуктан биз кыргыз эли ынтымак болойлу. Мен дагы да чакырам, биримдик болойлу. Мен кыргызымдын кыздарына дагы кайрылып кетем. Келиңиздер, колубуздан, сиздердин колуңуздардан келе турган иш бул. Эгерде биздин да колубуздан келгенде буну дагы биз жасайт элек. Сиздердин колуңуздардан келе турган иш. Сиздердин колуңуздарда бүгүнкү күндө көп бул нерсени сактап калсаңыздар болот. Мына азыр маска тартыш болуп атканда акыреттик жашооңуздарга сиздер дагы аракет кылып даярданып алсаңыздар дагы болот. Ошондуктан сиздерге кайрылар элем. Шериктериңиздерге жана башкаларга айтыңыздар. Мына студент кыздарыбыз дагы окуу жайда, мектепте окуган жана башка көптөгөн кыздар азыр бүгүнкү күндө үйдө отурат. Телефонду чукулап эле ушундай бир паникага алдырбастан, андан көрө келиңиздер бир ынтымакташып, ушуну бир биригип жардам берейли. Анан мен урматтуу бир туугандар, мен азыр биздин номерибизди мен айтып кетейин. 705 менен 33 70 90. Мына ушул номерге байланышыңыздар. Сураныч, мен сиздерден суранам. Эгерде швейный цехтын жетекчилери болгон болсо, байланышып койсоңуздар, балким аларга айтып койсоңуздар, же болбосо кайсыл жерде маскалар тигилип атат, ошол боюнча да бизге кабар берип койсоңуздар жакшы болот эле. Эли журтубузга акысыз маска жана азык-түлүк продукты таркаталы деп азыр аракеттердин үстүндө жүрөбүз. Эгерде маска маселеси чечилген болсо, маска табып калган болсок, маска талашсыз жетишпей аткан элибизге биргеликте таркатсак дейт элем. Келиңиздер, сиздер да ушул нерсеге себепкер болуп калыңыздар. Эгерде байланыш, биз менен байланыш номерди айтып кетейин. 705 33 70 90. Мына ушул номерге дагы байланышып, кабарын айтып койсоңуздар болот. Ынтымак болойлу, биримдик болойлу. Аллах таалам бизди бул адамдын үрөйүн учурган аты жаман оорудан жеңилдетүүнү жана ушул оорудан, же болбосо ушул Кыргызстаныбызга кирип келген ошол коронавирус оорусунан жеңилинен кутулууну, же болбосо жеңилинен чыгып кетүүнү насип эткен болсун. Ооруп аткан элибизге Аллах таалам шифасын берген болсун. Мамлекетибиз бүтүн болсун. Мамлекетибиздеги элибиз ынтымак болсун, биримдик болсун. Эч ким эч качан оорубасын. Келиңиздер, биримдик болойлу, ынтымак болойлу. Кудай буйруса, бул сыноодон дагы чыга турган күн келер иншалла. Бул сыноо дагы артта калат. Албетте бул Алланын сыноосу. Эч кимиңиздер кыжалат болуп, дүрбөлөңгө алдырбаңыздар. Кудай кааласа, бул күндөр дагы артта калат иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.